şattуу ыр кечесине кош келиңиздер. Соло ТВ каналынын жалпы көрөрмандарына салам айтабыз. Өзүңүздөр көргөндөй улуттук филармониянын алдында турган чагыбыз Кары жаш тебестен ооруп турат жүрөгүм дил кайрык сүйүү керемети аталышындагы ырлары менен элдин жүрөгүнөн төнөк тапкан ырчы обончу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Карымовдун ыр дүйнөгө сагыныч аталышындагы концертиндеги кызыктарга күбө болобуз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Айбек Карымовду кайсы ыры менен тааныйсыз? Көйлө ыры менен тааныйбыз. Саргыз. Дагы кайсылар бар эле? Ошоңса көйлө ырларын билебиз. Канча жылдан берки күйөрманысыз? Айбек Каримов элге көрүнгөнү күйөрманмын. Ырларын жакшы көрөм. Угам ошон үчүн келдим концертине. Билеттин кымбатына карабай. Анан ортодо агай сахна менен да коштошкон учурлар болду. Ошол учурда сизде кандай сезимдер болду? Кандай сезим болмок эле, ал эми өзүнүн чыгармачылыгын элге китептерин тартуулап, ырларын тартуулап, баягы өзү ырдабаса дагы ырларын тартуулап артисттерге берди. Жакшы эле кабыл алгам. Бирок концерт берип атыр, жакшы. Рахмат. Анда ал сагынган көрөрмандарына жаңы жарык көргөн Каганат Көөсүн Акак комузчулар ансамблі менен бирге ойноп, кеченин көшөгөсүн ачып, сүйүү кереметин комуздун коштоосунда аткарып, залда олтурган эл да бирге ырдап олтурушту. Айбек Карымовду кайсы ыры менен элестетесиз? Кайсырлар бар эле Кудай. Көйлөр бар болчу, ошо Саргыз эле эсимде калыптыр менин. Ырлардын аттарын деле билбей калдык ишигилип. Көптөн бери ырдабай жүрүп, бүгүн ушу концерт беребиз дегенде келдик. Эргүү алайын деп, Ата бабаларыбызды эскерүү күндей. Илгери аталар жөнүндө бир кыйраткан деле ыр жок экен да. Бир ходулуу айтты эле. Таң алдында кала берди тепселип дегенден башка ыр деле жок экен аталар жөнүндө. Атам айдым, атам тирүү мекеним, атам тары. Айбек Карымовдун башка ырчылардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт деп ойлойсуз? Биз сени муртатан эле ошо Айбек Карымовдун ырлары жагат мага негизичи. Биз орто мындан өтүп калдык да. Ошон үчүн угабыз. Жакшы көрөбүз Айбек Карымовду. Анан Айбек Карымов дегенде эле эң алгач сизге биринчи кайсы ыры эсиңизге келет? Эске келбей калат карабайсыз. Бирок сүйүп угасыз. Сүйүп угам, баатыр ырлары жагат мага. Мен Айбек Карымовду 30 жылдан бери тааныйм. Жаңы чыккандан баштап эле, ошо сахнага биринчи жолу чыккандан баштап. Азыр ушу кезде аттуу, баштуу, белдүү, чоң бир обончу улардын бири. Анан жакында дагы жакында бир 4 жыл, 5 жыл дем алып анан кийин бир обон чыгармадыбы? Гүү. Каганат. Анан ошонусун угайын деп келдим. Анан негизи эле ошо бул ырлары бизге негизи эле мага эмес, кыргыз элине баарына эле жагат. Жакшы обончу ырчы. Ошону көрөлү деп келдик. Жумушта жүрсөң да чал. Каяктасың дейт. Жумушта десең, эмне кылып атасың? Ойноп атат дейсиң, иштеп атам. Жумуштан үйгө кирип келсең да, каяктан келдиң? Жумуштан эле келдим. Отурган жериңе эле козголуп эле жөнөсөң эле. Кайка, ой, кухняга суу ичип алайын. Жазда күтүп алуулум
Казакстандан сахналаш кесиптештери бул кеченин кадырлуу коногу болду. Алар Карымовдун ырларын дуэт аткарышарын айтып, чыгармачылык кечеси менен куттуктап өттү. Саламатсызбы агай, Кыргызстанга кош келипсиз. Кандай болду, жагып жатабы Кыргызстан? Кыргыз эли өтө керемет, конакжай, Аллахтын кучагын ачып, үлкөн кубанычпен каршы алып жатыр. Бүгүнгү Айбек Карымов агамыздын концертине келип калдык. Бүгүнгү Кыргызстанга келүүбүздүн себеби болсо өтө кубанычтымын. Концертибиз жакшы өтсүн. Концертте со Айбек агамыздын бакыт болсо деген дуэтпен орундайбыз. Сосын эгиз элimiz деген әні бар. Соны Айбек агамыз бар, тағы да аккордеоншы жигит бар. Бәріміз қосылып орындайын деп тұрық. Барлықтарыңызға сәттілік, аман болыңыздар. Айбек Карымовду буга чейин таанычу элеңиз? Сыртынан естіп жүрөтүн. Біз осында Бибигүл Ашырбаева деген экөөнүн группаласы бар, окууда бирге оккан. Сол аркылуу сырттан естейтинбиз, осы жакка келгеле таанышканым, осы көрүскөнүм. Анан агай менен ошо быйылкы жылдан баштап эле кызматташып баштадыңыздарбы? Осы жакындан арада баштап, ары карай осулай өнөрүбүз алмасып, ары карай сыйластыгыбыз, тааныстыгыбыз арта берет деп ойлойм. Анан агайдын азыр бүгүнкү 30 жылдыгы да чыгармачылык жаатында өзүнө ийгилик каалап кетсеңиз болот. Мына болуп жаткан концерт куттуу болсун, дагы да ары карай жалгасын таба берсин. Өнөр элеминде канаатталмасын деп жатады го. Узакка бийикке самгасын, тек гана жакшылык тилейм. Анан азыр өзүңүздүн да чыгармаңызды аткарасыз да. Бир аз аткарып кетпейсизби? Домбура менен. Кандай өлең айтып берейин? Бүгүнкү сахнада кайсы ырлар болот? Бир жан салдың әнін 10 саусакта орындайын деп турмун. Алгаш болуп. Ары карай сосын көрө беребиз. Халктын кошемети жакшы болуп жатса, суранысы болуп жатса. Бүгүн билем айтып. Омбыра күйгө күлөр бурау менен келмейди сөзү курау менен. Өлдөнген бәшешекти кайрандасак келмейдің ақы қайтайын алып сұрау менен он саусағың бір баспай жүрмін қалай жер баспай жиын тойдың ішінде ән саламын солай Саламатсызбы? Кыргызстанга кош келипсиз. Саламатсыздар. Кайырлуу кеш, кыргыз эли. Сиздерге Казакстандан жалынды сәлем. Мына бүгүн 7 ноябрь. Айбек Карымов уулдарыңыздын чыгармачылык кечине кеп калдык. Кош келипсиздер. Анан Кыргызстанга чыгармачылык жаатында алгачкы келишиңиз да. Буга чейин кыргыз эстрада жылдыздары менен иштешкенсизби Айбек байкеге чейин? Жок, мен кыргыз агайындалар менен жумуш жасамагам, бирок Айбекпен уже 3 жыл болду. Через онлайн біз жұмыс бастағанбыз, неден кейін. Сонымен шығармашылыққа боласып, дос болғанбыз, я его уже 30 лет знаю, поэтому сол шығармашылыққа боласып жатыр. Анан Айбек байке менен не болып дуэт аткарып калдыңыздар? Акыркы учурда байма-бай чыгып атат го ырларыңыздар. Биздин ба? Я сол жаңағы дил кайрык, бақыт болса деген әндер маған ұнады. Сосын жаңағы кетелі кең далаға. Бір иірімдер әдемі, ұқсай бермейді. Басқа әндерге ұқсастығы
онша жоқ. Сондықтан маған көңіліме ұнады сол үшін. Көрейік, может, болып қалар, жақсы болар деп бірінші алғашқы әндеріміз сол әндер болды. Қандай сезімдер болып жатады қырғыз эстрада жұлдызыменен Қырғызстанда сахнаға шығу? Енді менде қобалжу болып жатыр, әрине қобалжисың. Енді біз өзіміз Түркістан облысы Шамшық Қалдаяқов атындағы филармонияда жұмыс жасаймыз. Жаңа Ораз деген жігіт екеуміз бірге келіп тұрмыз. Енді ол жақта үйренгенбіз, бұл жақ енді басқа адамдар, басқа. Енді біз қырғыз-қазақ ұқсастығымыз бар ғой. Жанымыз бір, малымыз бір дегендей. Ұқсастықтар көп қой бізде. Сондықтан аздап қобалжып тұрмын. Анан игіліктер болсын азырға сахна жаатында. Анан Айбек байкеге бүгүнкү концерт менен дагы куттуктап кетсеңиз болот. Айбекті бүгінгі кешімен құттықтаймын. Айбек тек биіктерден көріне берсін. Өнер деген сондай қиын жол, бірақ соған қарамай Айбек әрдайым ізденісте жүреді екен. Осы бетінен қайтпасын деймін, сәттілік тілеймін. Балалыгыбыздын күндөрү дал ушул агайдын ырлары менен өттүк десек дагы болот. Анан агай азыркы учурда сиз менен кездешип турганыбызга кубанычтабыз. Чыгармачылык кечеңиз дагы кут болсун. Кандайсыз, кандай жүрөсүз? Жакшы, сиз көргөндөй. Баары жакшы эле жүрөм. Анан агай биз билебиз да, бир канча жыл мурун сиз сахна менен коштошуп концерт бергениңизди билебиз. Анан азыркы учурда кайрадан эл менен амандашып сахнада концерт берип атасыз. Кандай сезимдер болуп атат? Сезимдер бир чети жылуу сезимдер, бир чети оор, ар ким ар кандай түшүнүп атат. Бирөө айтып атат, Айбектин акчасы түгөнүп калып кайрырда баштады деши мүмкүн. Бирөөсү да башкача түшүнүп атат. Бирок мен андай деп айта элем. Сахнадан кетүү бул чыгармачылыктан кетүү эмес. Чыгармачылык деген буну Кудай Алла Таалам өзү берсе, өзү гана кайтарып ала алат. Аны өкмөт дагы, бийлик дагы, мен дагы кетире албайм, ала албайм. Ошондуктан бул бир Алладан. Андыктан сахна менен коштошуу бул эс алуу, тыныгуу чыгармачыл адамга жемиш алып келет, түшүм алып келет. Ансагандай мен жөн келген жокмун. Эки куржун толтура ыр, бир жагында күү, бир жагында оон алып келдим десем мен жаңылышпайм. Ага мына азыр концертте элдер көп болуп отурат болуш керек. Ошон үчүн мен үчүн сахнадан кетип эс алуу бул жемиштүү болду деп ойлойм. Анан жөн келген жокмун, куржун менен келдим деп атпайсызбы? Бул да болсо азыркы бизге болгон каганат күүсү болсо керек, э? Анын жаралуу тарыхы кандай болду? Жаралуу тарыхы бул жерде көп эмгек талап кылынып, ушул кыргыз элибиздин тарыхын, байыртадан бери келаткан тарыхын таңазалаган күнү чыгарыш оңойго турган жок. Албетте 3-4 жыл жан үрөп эмгектенүүнүн негизинде жаралды да. Тынуу учурунда, э? Анан азыр жаңы ырлар менен коштолот деп айтып калды ал барочу. Буга чейин дагы концерттериңизди көрүп келгенбиз. Бул концертиңизде өзгөчөлүгү ушундабы? Өзгөчөлүгү элди мен сагындым, эл менин ырларымды сагыныптыр. Жалаң эле жаңы ырдап туруп алсаң болбойт. Ошон үчүн эски менен жаңын аралаштырып ырдап атам. Элдер эскини дагы сагыныптыр, жаңысына күбө болушту. Аны эми эл таразалайт да. Ошол. Эл ошол сиздин ырларыңызды сагынып калды. Ал эми сиз элдин кол чабуусун, сахнаны сагынып турсузбу? Тынуудан кийин. Туура айтасыз, ошондой. Сагынып калдыңыз. Анан мындан кийин дагы кандай казак ырчылары менен гана дуэт ырдайсызбы же кыргыздардан да барбы? Аткара турган.
Кыргыздын ырчылары менен мен ырдабагандар калган деле жок го дейм. Баары менен ырдап бүттүм окшойт. Эми ошон үчүн жаңы проект, жаңы жаңылык болсун деп казакча, кыргызча дуэттерди жазып, ырларымды казактар ырдап, ушулар менен чогуу иштешип атканда кирбесим да. Бүгүн негедир Гүланда эжени көрбөй жатабыз. Эже менен дуэт аткарбайсызбы мындан кийин? Жок, эми ал аялдай болуп, эстүү аялдардай болуп үйдө турбайм. Себеби менин күйөрмандарым башка, аныкы башка. Эгер эмне себептен качпаганын билгиңиз келсе, өзүнө бир жакшы телефон чалып сурасаңыз айтып берер. Ошондой үзүчү чыкканда жана айында акыйкат эже бар го. Ай деп койчу. Ай акыйкат эже аны 5 жыл сайда шайлоодо ар кимди колдой берип, андан акыйкат эмес эле азыр адашкан болуп калган. Жандуу үн менен коштолгон бул кечеге келген ар бир күйөрмандар чер жазышып, автор менен биргеликте кошо ырдап кайтканын көрүүгө болот. Ал эми урматтуу көрөрман, сиздер менен ыр дүйнөдөн кездешкенче коштошобуз, саламатта туруңуздар.